Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Бардыгыңар бүгүнкү сабакка даяр болгула. Окуучулар, бүгүнкү өтө турган темабыз жандуу жана жансыз заттарды сүрөттөө. Сабагыбыздын максаты кептин түрүн сүрөттөө боюнча толук түшүнүккө ээ болосуңар, көнүгүүлөрдү иштөө менен темага түшүнөсүңөр жана ынтымактуулукка тарбияланасыңар балдар. Анда эмесе сабагыбызды баштадык балдар. Сүрөттөө заттын белгилерин ачып көрсөтүүчү кептин бир түрү. Мында жаратылыштык көрүнүштөрдү, адамдарды, жаныбарларды, буюмдарды жана башкаларды сүрөттөөдөн аларга тиешелүү болгон белгилер, сапаттар, өзгөчөлүктөр көрсөтүлөт. Жандуу жана жансыз заттарды сүрөттөөнүн объектиси катары келген ар кандай зат, көрүнүш, окуя, айлана чөйрө жана башка тексттин темасы катары келет дагы аларды сүрөттөөгө катышкан ар түрдүү белги, касиет, өң түс, буюм терим тексттин негизги оюн түзөт балдар. Жандуу заттарды сүрөттөөгө мисал келтирели балдар ушул жерден. Мисалы, Исхак тоонун кырына келди, ал күмүш жалдуу, аргымактын тизгинин жыя кармап, алды артын карап турду. Жаңы өскөн суюк сакалы, кара муруту бар, сарданган бүркүт кабак, тик көз жигит эле. Эми балдар ушуну талдайлы. Мисалдагы сүрөттөө кебинин объектиси адам Исхак, ал эми анын суюк сакалы, кара муруту көзү сүрөттөө каражаттарына кирет балдар. Эми балдар жансыз заттарды сүрөттөйлү. Ак мөңгүлүү чукуларды кыркалап, коргошундан өңүндөй жарык чиптей агарып чубалган суулар агып жатат. Чагылган тийип, кара күйүңдүү болгон арчанын калыңдыгы көрүнөт. Мисалдагы сүрөттөө каражаттары балдар ак мөңгүлүү чокулар, коргошундун өңүндөй чарык чиптей агарып чубалган кара күйүңдүү томолок кызыл четин бул сүрөттөө кебинин объектиси чокулар арча болуп саналат. Эми балдар дагы мисал келтирели. Боз үй. Жолоочу өтө чарчап, чаалыгып бара жаткан эле, басып бара жатып, бет маңдайынан жумурткадай аппак чоң боз үй көрүндү. Боз үй тарапка кирсе, чыгдан жакта ак кардуу ала тоон элестеткен. Демек балдар, бул текстте боз үйдүн кандай экендиги, андагы буюмдар сүрөттөлүп жатат. Жансыз заттарды сүрөттөөгө мисал болду. Окуучулар, сүрөттөөнүн дагы түрлөрү бар. Адамдын сырткы келбетин сүрөттөө. Мында адамдын кандай экендиги, анын бетинин түсүнөн баштап баардык жери сүрөттөлөт. А буюмдарды сүрөттөөдө буюмдардын кайда тургандыгы, анын түспөлү, өңү, ушулардын баардыгы сүрөттөлөт. Ал эми жаратылышты сүрөттөөдө болсо табият, дүйнөнүн сулуулугу, анын кереметтери тууралуу баяндалат. Сүрөттөөнүн түрлөрүндө утурак жайды, бөлмөлөрдү сүрөттөө дагы бар. Мында бөлмөдөгү коюлган нерселердин өңү, түсү, алардын көлөмдөрү тууралуу сөз болот. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болсо балдар, анда сабагыбызды аяктайбыз. Азыр болсо үйгө тапшырма. Окуучулар, өзүңөргө жаккан жаныбарлардын белгилерин эске алып, чакан сүрөттөөгө текст түзгүлө. Андан соң мага жөнөткүлө. Сабагыбыз аяктады. Кайтарым байланышка чыккыла. Мен силерди кайтарым байланыштан күтөм. Саламатта калгыла.